Мурат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин илим айынын алкагында тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата илим жана коом жаңы чакырыктар аталышындагы илимий практикалык конференция уюштурулуп, секциялык иштердин мыктыларына дипломдор тапшырылды. Илимий практикалык конференцияда алгач секциялык иштер өткөрүлдү. Анда катышуучулар өздөрү тандап алган тема боюнча баяндап, сунуштар, талкуулар, суроолорго жооптор берилди. Секциялык иш-чаралардын өткөрүлүүсү жаш изденүүчүлөр үчүн чоң практика боло алат. Деги эле өзү кесипкөй адистер даярдоодо студенттердин, магистранттардын билим, илим жаатындагы көндүмдөрүн калыптандыруу бул биздин негизги биринчи максаттарыбыздын бири. Ошону ишке ашырууга аябай чоң салым кошот деген ишеничтебиз. Ошон үчүн чакырылган магистранттардан сырткары да кошумча тизмеде келгендер бар. Алардын да баяндамаларын угуп жатабыз. Илим жана коом жаңы чакырыктар аталышындагы илимий практикалык конференцияда тарых жана ата бабаларды эскерүү, билим берүү системасын өзгөртүүнүн зарылчылыгы, жамыда Манас эпосу боюнча илимий изилдөө иштеринин жүрүшү деген темаларда окутуучулар баяндама жасашты. Бул конференциянын максаты ошол илимди өнүктүрүү. Ата бабаларды эскерип турабыз, ата бабаларсыз жашоо жок. Биздин ата бабаларыбыз сактап келген мамлекеттүүлүктү. Ушу мамлекетти курган, бейпил жашоо алып келген ушу ата бабалардын орду өтө зор. Бул күндөрдү дайым эскерип турушубуз керек. Ошону менен эле бирге бул аталган иш-чара максатына жетти деп ойлойм. Жалал-Абад мамлекеттик университетинде бүгүнкү күндө илимий иштерди жаратууга бардык шарттар каралган. Атайын илимий институт ачылып, лабораториялар иштөөдө. Алдыдагы күндөрү заман талабына жараша жаңы лабораторияларды куруу да пландалууда. Илимди колдоо максатында бизде атайын институт бар, илим изилдөө институту. Атайын корпус салып жатабыз. Ошол корпуста бүт бардык лабораториялар бар. Лабораториялар бүт бардыгы заманбап приборлор менен, заманбап эксперимент жүргүзүүчү атайын каражаттар менен толук камсыздалат. Мына ошону менен биз эл аралык деңгээлдеги илим изилдөөлөрдү жүргүзөбүз деген чоң үмүттөбүз. Белгилей кетсек, Жамуда 22 илимдин докторлору, 90 илимдин кандидаттары бар. Жаму башка университет институттары менен биргеликте 4 диссертациялык кеңештин иштерин алып барат. Окуу жайыбыздын алдында фундаменталдык колдонмо изилдөөлөр жана инновациялык технологиялар, илим изилдөө институту иштейт жана 11 илимий лаборатория, 10 окуу лабораториялары иш алып барат.